Assalamu alaikum урматтуу мекендештер, ишкерлер, Талас тургундары, Талас Жарнама YouTube канал көрчүлөрү. Базарга жакын жерден 30 сотыкта жайгашкан ушул чоң склад сатыкка коюлуп атат. Бул жакта ушундай өзүңүздөр көргөн жашаганга дагы жайы менен вороталары дагы караңыздар, 2 ворота тугандар. Аябай ыңгайлуу, капталга сыдырма вороталардан курган. Ушундай чоң склад участок издеп жүргөн болсоңуздар, анда эмесе дарегине көңүл буруп коюңуздар. Бул көчө Коз Чакка кетип аткан көчө. Базардан 500-600 метр болгону Советский көчөдөн ушул жерге чейин. Бул жакка түз Коз Чакка кетет, Бешташ айыл өкмөтүнө карайт. Анда эмесе мен силерге склад жагында бир тартып көргөзүп коеюн. Огород кенен, тегерете фундаменттери куюлуп, ушундай каркастары менен токулган. Бул жагында дагы чакан складтары бар. 2 кабаттуу, астында үстүндө да жашаса болот. Огороддо бир канча КАМАЗ таштар дагы төгүлгөн. Караңыздар, кененин караңыздар. Кандай бизнес кылсаңыздар дагы аябай ыңгайлуу. Складдын размери 20га 30, болжол менен 600 квадрат. Мынакей фура кенен кирип чыгат. Вороталар 2 ворота, капталга сыдырма, аябай ыңгайлуу. Караңыздар. Андан дагы эң кызыктуусу тугандар, спутник менен карап, Союз абагында курулган ушул жерден скважинаны табышкан экен. 80 метрде казылган, аябай калың темир менен орноткон экен дейт. Бул 80 метр ушундай скважинаны казыш үчүн миллиондон ашык акча кетет экен тугандар. Ушул жерден бизден чыгып калды, Кудай жалгап дейт. Тегерете песка блок менен бул жакта ушу фасоль алган склад болгон экен. Фасоль сорттой турган бөлмөлөрү. Бул жакта ушундай бункерлери, бардык шарттары менен эгер фасоль склад кыла турган болсо дагы мынакей түз эле эшиктен кирип келип, бул жактан фасолду төгүп, караңыздар, бүт элеваторлорго түшүп, кыскасы даяр иштеп жаткан фасоль склад. Баасын $100,000 сурап жатышат. Эгер ким ушундай чоң территорияда склад издеп жүргөн болсоңуздар, төмөндө номерге чалыңыздар. Видеону жөнөтүп коюңуздар тугандар, ушундай ишкерлерге, бизнесмендерге, досторуңуздарга. Видео лайк басып коюңуздар.